Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar. Biz mына 2026 жылдың оразасында дагы жылда бизге адат болуп калганда уже 3-чү жылы биз ифтар уюштуруп атабыз. Биздин ифтарыбыз жалпы 300 кишиге болду. Арасында ошол көз азиздер, анан дудуктар, балдакчандар, буту протездер, коляскачандар жалпы 300 кишиге оодаштырып атабыз. Буюрса ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол бир аз кызмат кылып, баасында бир аз ылдыйлатып түшүрүп берген Sarıçelek restoranının жетекчилигине ырашылык билдиребиз. Ошо менен биргеликте 300 кишинин башын бириктирип, ошо бизге демөөчү болуп берген 9 бир тууганыбызга ыраазычылык билдиребиз. Анан туугандар дагы бир быйылгы бир кичине жылдан жылга бир көргөчү болот экенсиң да. Мен быйыл айттым жана дудуктарга. Көз азиздер келгенде bir көз азиз, bir дудук кошо отурула жанаша. Көз азиздердин эмне бар экенин датуркунда билбейт, кайсы жерден алып жешти билбейт. Ошо жанаша отурула дагы ошо алып берип кичине кызмат кылгыла. Жылына бир жолу келет экенсиңер деп туруп, ошентип дайындадым. Кудайым буйрса быйылдын өзгөчөлүгү аны дагы көрөбүз. Bir көз азиз отурса, жаныга bir дудук отурат. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Bizden ошол бүгүнкү жыйналышыбызга спонсор болгондордон Аллах разы болсун. Bizden ошол баардыгыбыздын башыбызды бириктирип, ушул жерде бизге спонсор болгондор Автандил, Куван, Данияр, Хагани, Казыбек, Марс, Думан, Чыңгыз, Жаңгазы. Жалпы 9 киши ошол бизден биз дуабызды алсакпы деп бизге ушундай бир демөөчүлүк кылып атат. Ошолорго алдын ала ыраазычылык билдиребиз. Биз айтат кимде ким элге разы болбосо, Кудайга разы болбойт дейт. Ошондуктан ыраазычылык менен сөзүбүздү баштайлы. Эми мен сөзүмдү бир икая менен баштайм. Икая деген бул эми история. Бир аксакал болгон экен, кичинекей небереси менен өзүнүн ишканасына барыптыр. Ал ишканасында бұл швея болуп иштейт экен. Швея дегенде ошол менен кийим тигет экен. Анан бир кайчы менен бир материалды бүт майда кылып кыркыптыр. Кайчы менен. Анан кайчыны таштап коюптур дагы ийне менен баардыгын бириктириптир. Баардыгын бириктирип турган акырында ийнени селдесине сайып коюптур. Анан небереси сурайт дейт. Чоң ата, неге сиз кайчыны жерге таштап койдуңуз дагы ийнени төңүзгө сайып алдыңыз деп. Ошондо чоң атасы небересине айтып коет дейт. Балам, кайчыга окшоп элди бөлүп жарган бузуку болбо. Элдин баарын бириктирген ийнедей болсоң даражаң бийик болот деген экен. Ошондуктан биздин баардыгыбыздын башыбызды бириктирген Жаңгазы мырзага Аллах разы болсун демекчибиз. Анда биз ошол бүгүнкү иш-чарабызды уюштурууга себепчи болгон 1 май райондун имам хатиби Жоробай устазга сөз берсек, ошол 1 май райондук хатиби менен биргеликте бүгүнкү озо чарабызды биз уюштуруп атабыз. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Жараткан Аллах субхану ва таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Аллах тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, аталар, апалар, ага энелер, баарыңыздардын оразаңыздар кабыл болсун. Бүгүнкү озо чарга кош келипсиздер. Чындыгында бул ай өтө берекелүү, кереметтүү ай болуп эсептелинет.
Адамдын ар бир амалы өзү үчүн, бирок орозосу мен үчүн тутту, анын сообун мен өзүм берем дейт экен Алла Таала. Демек, мына орозодагы баягы бир жылда аябай биз күтүп, сагынып орозо кармайбыз. Мына ушу орозоңуздарды Алла Таала кабыл кылган болсун. Пайгамбарыбыздын хадисинде келет. Эң жакшы амал кандай амал десе, пайгамбарыбыздан сурашканда, пайгамбарыбыз айтыптыр: "Сурурун tudkhiluhu ala qalbi muslim." Бир мусулмандын жүрөгүнө кубанычты киргизген болсо деп. Мына бүгүн Оз Ачар Аземинде отурабыз. Мусулмандын эң бир кубанычтуу убагында отурабыз. Мына ушул Оз Ачар Аземине себепчи болгондорго, берде Жангазы бир тууганыбыз достору менен отурат. Алла Таала разы болсун. Эселеп соопторду берген болсун. Ким орозолорго ооз ачырган болсо, ошолордун сообундай эле тете сооп алат дейт. Алла Таала ушундай дайыма элибиздин, жерибиздин, ислам динибиздин кызматында болоңерди Алла Таала өзү дайыма насип кылсын, Алла Таала кабыл кылсын. Барыңыздардын дагы бир жолу орозоңуздарды Алла Таала кабыл кылсын, Алла разы болсун. Көз азиздер, жана Дудуктар коомунун төрагасы Канат Рахатбекович келген. Анда сөздү ошо Канат Рахатбековичке берели. Саламаттарбы, урматтуу туугандар. Биринчиден бул жерден тарых боюнча айтып кетейин деген бир сөзүм бар эле. Экинчиден Ниматулла ажы менен 3 жыл болуп калыптыр таанышканыбызга. Анчадан бирде досторубуз бар, тааныштарыбыз бар. Канча проекттер да болгон, иш-чара алып барган иштер да болгон. Бирок бир айдын ичинде, 2 айдын ичинде бүтүп кетип калчу эле да. Мына буйрукта 3 жылдын ичинде аманчылык менен дайыма бир чогулуп, ушул тарых өзгөрүп, өсүп, астыга жылып, акындыктан келатат дегендей. Ачык айткандай, Кудайдын эң жакшы нерсесинен жанагы адам баласы менен таанышып, же тууган эмес, же тааныш эмес, же эжең эмес, же байкең эмес. Бирок ушу өтөдөн таанышасыңбы, башка жерден таанышасыңбы, ушу менен бир бекем болуп, бир тагдырга түшкөндө бул Алла Тааланын берекеси. Анан урматтуу туугандар, ушундай көңүл буруп бераткандан мына бияктан 9 адам киши бар экен, спонсор катары болуп бизге көңүл буруп берип атат. Ал да өтө чоң топ, өтө чоң белек. Анткени биз туугандардан да болобу, тааныштардан болобу, мындай көңүлдү дагы таап алып келе албайбыз. Ошондуктан бияктан спонсорлорго дагы чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Бизге көңүл буруп бергениңерге да чоң рахмат. Бар болуңуздар, жакшы сөз бар, жүзгө чыгып караңыздар дегендей. Эми урматтуу туугандар, орозоңуздар кабыл болсун. Дайыма ар бир жүрөктөн айтылган ниет болуп, ниеттен жакшы сөз дайыма жүрөктөн чыксын дегендей. Барыңыздарга бар бололу, бир бололу. Рахмат барыңыздарга. Алла разы болсун. Ниматулла атам менен жактан айтып коеюн деген, мага атамдай эле болуп калган. Ушу атамдай болуп киши болуп кандай болду дегенде бир жумушта отурсам, карасам, ошо Ниматулла атам отурат, рет тилин үйрөнүп атыптыр да. Биз менен жакын боло ойлодук. Биз менен бир тең көңүл менен, бир тең жол менен боло ойлодук. Негизи адамдын жүрөгү ушундай болгондо иш-чара астыга жылып баштайт экен да. Ошондон ата силерге да чоң рахмат. Болду иншалла. Алла разы Колдоп болсун. бератканыңыздарга мына мекеге чейин барып келип атышат. Эң чоң кымбат нерсе бул акча эмес, бул бийлик эмес, бул тааныш эмес. Эң чоң кымбат нерсе, валютаны айтып коеюн, бул адамдын көңүлү, адамдын убакыты. Рахмат барыңыздарга. Алла разы болсун. Анда ошол азыр мына эмелерден бул эми жетекчиси сүйлөдү, эми Дудуктардын атынан дагы бирөө сөзгө чакырып, ыраазычылык үчүн. Айганич деген кызыбыз, бул дагы өзүнүн бир эмесин сүйлөп койсун. Бул Самат бизге которуп берет.
Бұйырса ошол көз әжілердің атынан Гүлназ эжекебизди шақырабыз. Кудайым буйрса Гүлназ эжекебиз дагы өзүнүн бир ой пикирин, каалоо тилегин айтып койсун иншалла. Гүлназ эжеке. Кутманды кечиңиздер менен бардыгыңыздарды орозоңуздар кабыл болсун. Ошол жерге чогулуп бардыгыбызды жыйнаган спонсорлорго ооз ачуу кылып ушундай аземин өткөрүп ооз ачуу кылып аткан спонсорлорго эң чоң рахмат. Биздин федерациянын атынан чоң ыраазычылык. Келечекте дагы ошо биз федерация бардык неме атуулашташ болуп азыр чоң иштерди пландап атабыз. Ушул ыйык орозо айында ниет кылып иштерди баштап атабыз. Буюрса ишке ашат деп ойлойм. Бардыгыбыз ушинтип ынтымактуу бирдикте бири-бирибизге жардам берип, колдоо кылып, аракет кыла берсек көптөгөн чоң ийгиликтерге жетишебиз деп ойлойм. Ыйык орозо айыңыздар кут болсун, орозоңуздар дагы бир жолу кабыл болсун. Адыранда бизде ошол дагы бир конокду чакырып коелу. Бул Мурат мырза биздин ошол мешіттин жамааты. Ошол 2012-13 жылдан бери эле чогуу бир жамаат биздин мешітте намаз окуйт. Ассаламу алейкум туугандар. Орозоңор кабыл болсун. Мына ушундай азимде отурабыз, ооз ачуу азимде. Бүгүнкү ушу касиеттүү Рамазан айында ошоларды каржылап ооз ачырып аткан адамдарга Аллахым ыраазы болсун. Жүрөктөрүнө Кудайым кубанч тартууласын. Ушунча адамдын оозун ачырып, канча адамдын, ошакта балдардын ошо кубанычын тең бөлүшүн чакырып аткандарына Аллахым ыраазы болсун бардыгыңачы. Бияктан дагы азыр Канат мырза айтып кеткендей, устазыбыз да бизге атадай болуп калды, чындыгын айтканда. Анткени баарыбыз ушу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көп жылдардан бери ушу жардам берип жүрөт. Бизге көмөк көрсөтүп, илим үйрөтүп бардык жагынан. Ошо бардыгына Алла ыраазы болсун. Ошо демирчилерге Алла ыраазы болсун. Туугандар, Алла ыраазы болсун барыңыздардан. Тамак кандай болуптур? Өзү негизи 3 жылдан бери ушуга көнүп калдык биз. Ошол жанакы еттин даамы озудан кетпей эле, Быйыл дагы куурдак болот, не болот деп күтүп аттык эле, алхамдулилlah. Быйыл дагы мындай куурдак болду. Алла ыраазы болсун барыңыздардан. Алхамдулиллахи ат'амана хаза таам ورزقنيه من غير حول منا ولا قوة اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا واخلف لهم خيرا وبركة يا رب العالمين واخلف لأخونا جنوزك وإخوته خيرا وبركة يا رب العالمين. Жараткан Аллах субхана ва таала баарыбыздын оразаларыбызды кабыл кылсын. Алла таала баарыбыздын ибадаттарыбызды кабыл кылсын, иманыбызды бекем кылсын. Ар бир үй бүлөгө Алла таала ынтымак, береке, тынчтык берсин. Ораза айында кылган бардык ибадаттарды, таравих намаздарды, дуа зикирлерди, Куран тилектерди Алла таала кабыл кылган болсун. Ушул жерде амин деп кол көтөрүп отурган ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдө кандай жакшы арзу максат тилектер болгон болсо, Аллахым андан да жакшы ойлогон, тилеген максаттарга жеткирсин. Бүгүнкү ооз ачарга себеп болгон бир туугандарыбызга Алла таала тилеген, ойлогон максаттарына жеткирсин. Амин. Тапкандарына Алла таала береке, файыз берсин. Дайыма үй бүлөлөрүндө ынтымак, береке, тынчтык болуп, дайыма ушундай элибиздин, жерибиздин, динибиздин кызматында болуусун Алла таала дайыма насип кылсын. Жараткан Аллаху субхана ва таала биздин кылган бата дуа тилектерибиз менен Кыргызстан мамлекетибизде дайыма тынчтык болсун. Бирахматика я архамар рахимин. Амин. Алла таала ар бирибиздин үй бүлөбүзгө береке, ыйман, ынсап, ынтымак, ден соолук, биримдик, uzun ömür nasip etsin. Bir rahmet. Barınızdan hoş geldiniz. Allah razı olsun.